дал ушундай лампаларды Майлуу суу лампа заводунда чыгарылат. Бул бир эле Кыргызстанда эмес, бүгүнкү күндө Түркмөнстан, Азербайжан, Грузия, Россия, Казакстан өлкөлөрүнө чейин экспорттолот. Учурда бул заводдо 40тан ашык лампанын түрү чыгарылууда. Мындан сырткары жакынкы күндөрү автомобилге дагы лампалар иштеп чыгылып, Германия жана башка өлкөлөргө экспортко чыгуусу күтүлүүдө. Майлуу суу лампа заводу толугу менен мамлекетке өтүп, ишканага 1 миллиард сом өлчөмүндөгү бюджеттик кредит берилгени маалым. Бөлүнгөн каражатка ишкана толугу менен модернизацияланат. Эми завод жогорку сапат стандарттарын жана өндүрүштүн натыйжалуулугун камсыз кылуу менен ишке толук кандуу киришүүгө тийиш. 1 миллиард сомдун ичинен Германиядан оборудование заказ кылганбыз. Оборудование даяр болоюн деп калдым. Майдын аягында даяр болуп, июль айында биздин ишканага жетип келет. Буюрса октябрь айынан баштап банка бутылка чыгара турган линиябыз дагы ишке түшүп калат. Ушул колдоону көп жылдан бери күтүп жүрдүк эле. Жетекчилерибиз колдогону менен бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселелер дагы чечилип баштады. Быйыл ошол ишканаларды ишке киргизип алсак, биздин маселелер баардыгы ордуна түшүп, жакшы иштеп калабыз буюрса. Кытайдан келди жаңы аппарат. Кислородно-азотный установка деп коет. По кислороду 200 куб кислород газобранный чыгарат саатына. Азот, жидкий азот чыгарат 60-70 килограмм. Ошо иштеши жакшы. Кыйла мындай обслуживанияга да жакшы. Экономия электроэнергия болуп атат, 2 эсе аз. Мурунку аппаратыбызга караганда. Заводдо биринчи кезекте 280 тонналык меш толугу менен жаңыланды. Айнек эритүүчү меш курулуп ишке түшкөн. Муну менен сапаттуу айнек идиштерди чыгарууга шарт түзүлөрү айтылат. Эми азыр полный модернизация башы болгон эмес, 66-жылдан бери. Эми азыр жаңылап алдык, печкабыз дагы. Буюрса мындан бияка токтоп атпай, жок дегенде 10 жыл, 15 жыл иштейбиз деген үмүттөбүз. Аталган завод бүтүндөй республиканы светодиоддук лампалар, ошондой эле ата мекендик өндүрүш ишканаларын сапаттуу айнек идиштер менен камсыз кылууну көздөп турат. Учурда заводдун ишин мындан ары өнүктүрүү максатында атайын бизнес пландар иштеп чыгылып, келишимдерге кол коюлган. Биз ойлойбуз, эми биздин сапаттуу стеклотары чыгарсак, Европага, Средний Азияга, СНГге экспорттойбуз деген оюбуз бар. Бирок биз азыр мына башка заводдорду, ошо кая чыгарган заводдорду анализ кылып көрүп атабыз. Ошо продукцияларды текшерсек, өтө сапаттуу стеклотары чыгарат экен, жеңил, качественный. Ошол үчүн биз азыр мына өз кыргызстандык компанияларга меморандумдар түзүп атабыз. Кудай кааласа ошо жылдын акырында биз продукцияны чыгарганда ал компания менен уже договорлорду түзүп баштайбыз. Бейле кетсек, Майлуу суу лампа заводу 1967-жылы ишке киргизилип, ушул күнгө чейин өнүгүү темпинин бардык этаптарын басып өттү. 2023-жылы заводдун уставдык капиталы банкрот болуп, ишкананын толук үлүшү мамлекеттин менчигине өткөн. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Майлуу суу.